Салам барна. Бүгүн сиздерге башкачараак видеоролик даярдадым. Азыркы болуп жаткан заманыбызда кыздар, аял кишилер ботекс жана операциялык жол менен жүзүн өзгөртүп жатышат, туурабы? Сиз жана баарыбыз эле билебиз бул нерселерди. Келгиле ушул видеого класс басалы. Балким пластикалык операция жасам деген ойдон кайтып калышына сиз себепкер болсоңуз, анда соопко каласыз. Болгону видеого класс басыңыз. Алдын ала рахмат, жана каналга тиркелиңиз. Мен видеороликти күтүрбөй баштадым. Михаела Романини. Бул аял Италия өлкөсүнүн жараны. Бул кыздын табигаттын сулуулугу боюнча дене түзүлүштөрү бул күнгө чейин эң сонун сулуу эле. Өзүнүн сулуулугун дагы да сулуу болуу үчүн $10,000 акча жумшады. Пластикалык хирургия жана косметикалык процессияларда болгон кумары менен бүткүл дүйнөгө таанылып кетти. Бул кыз өзүнүн 30 жашында сырткы келбетин өзгөртүүнү чечти. Ал жүзү менен активдүү эксперимент жүргүзө баштады. Ал азыр коркунучтуу гана көрүнбөстөн, анын көрүнүшү эркексимал болуп, начар көрүнүшкө ээ болду. Донателла Версаче, мода үйүнүн башчысы, сулуулардын арасында дагы да өзүнүн келбетин турлап алууну каалап, атайы замандын жаңы технологиясын эске алып, аял эриндерин, мурдун бир аз чымыр денелүү кылууну каалайт. Ооздордун көлөмүн көбөйтүүнү чечкен. Бирок Донателланын жүзү тескерисинче коркунучтуу, жийиркеничтүү өзгөчөлүктөргө өзүн өзү күбө болуп жатты. Версаче кийинки пластикалар анын сулуулугун калыбына келтирет деп ойлогон. Бирок таасири тескерисинче болгон. Хирургдардын мурунку каталарын оңдоо мүмкүн болгон жок. Ошондуктан Донателла калган күндөрү жийиркеничтүү көрүнүш менен кала берди. Микки Рурк бул дүйнөнүн эң белгилүү болгон Голливудтун актёру болот. Микки Рурк бокс боюнча беттештер учурунда анын бетиндеги тыртыктарды кетирүү анын каалоосу болот. Анын жашоосу жана келбетин алдыңкы күтүп турган натыйжаларды толугу менен өзгөртөөрүн элестете алган эмес. Ошентип 2008-жылы жүзүн бузган пластикалык хирургка ишенет. Аягы пластикалык операцияда бүтөт. Бирок күткөндөй болгон жок. Азыр эми мурунку жанып турган Голливуд актёрдун жылдыздуу жүзү кайрадан фанаттарын же болбосо күйөрмандарын одон 5 бетер коркутат. Жаселин Уилдештейн арстандарга аңчылык кылуунун күйөрманы болгон. Миллиардер күйөөсү Алек Уилдештейн сактап калуу үчүн пластикалык операция жасоону чечкен. Жаселин эгер арстандай болуп калса, анда күйөөсү менен өмүр бою калат деп ойлогон. Бирок аял туура эмес эсептеп алган. Бир кездеги сулуу аялынын мышык келбетин көргөн миллиардер андан качууну каалап жатты. Ошентип орусиялык жаш модель кызга, көзү бакыракай, өзү татынакай, красавица кызга, Люба аттуу кызга качып кетет. Ургачы арстандан алыстап, эми Уилдештейн пластикалык хирургиянын эң начар курмандыктарынын рейтингинде 1-ордунда турат. Ханг Миоко, туулган мекени Корея. Бул кыздын мүнөзү шайыр жана чачтары калың, тиштери баары тегиз экенин айтып өтүү керек көргөнүңөрдөй. Бул кыздын ою боюнча көп нерселерди сулуулукта чечерин ойлогон. Бул өзүнүн мекенине жашабастан Японияга көчүп кетет. Ал жакта өзүнүн ишине орношуп алып, өзүнүн үстүнөн дагы да өзүнүн сулуулугуна кемчилигин издей берет. Ал операция жүзүн кылдырып өтүп, өсүмдүк майын бетине докторлор колдонушат. Ал нерсени колдонгондон соң тескерисинче натыйжалар берип, көптөгөн телеканалдардан жарнамалар чыгып кетип, бул кызга нечендеген евро миллионерлер чогулат. Албетте бул кыздын сулуулугун сактап калуу үчүн эмес, ден соолугу үчүн болот. Кийин бул кыз баары үчүн өкүнүп, кайрадан өзүнүн бетин кайтаруусун каалайт. Бирок баары кеч эле. Мындай бетти чоңоюп кетүүсүнө силиконду колдонууну эч кайсы врачтар, докторлор макул болбой, баары бирге баш тартышты. Буга окшогон пластикалык операциялар күндөн күнгө көбөйүүдө. Көпчүлүгү аттин кылса, кээ бирөө жүзүнөн айрылышат. Бул нерсени келечеги убакыт өткөндөн соң бардык органдар бул нерселерге каршы турарын унутпашыбыз керек. Мен силерге пайдалуу нерселер чыгара алдым, достор. Эгерде сиз дагы эже карындаштарыңызды адашып жаңылуусун каалабасаңыз, видеого класс басып, каналга катталып өтүңүздөр. Аман болуңуздар.